Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан Кел чай ичели теледолбоору түз эфиринде, Любимый HD телеканалында Кел чай ичели теледолбоору дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү таңкы саат 8ден 10га чейин сиздер менен чогуу түз эфирдебиз. Жана Кел чай ичелинин алып баруучусу мен Сезим Имамадыева 2 саат түз эфир бою сиздер менен чогуу болмокчумун. 2 сааттын ичинде сиздер менен чогуу биринчи бөлүгүбүздө сөзсүз түрдө биздин ойнотуубузга катышыңыздар. Ойнотуубузда биз сөзсүз Кел чай ичели теледолбоорунун брендтелген кружкаларын жана биздин темөөрчүлөрдөн ушундай жагымдуу белектерди сиздерге тартуулайбыз. Андан тышкары бүгүн биз кызыктуу бир темалардын бирин алдык жана ал тууралуу сиздерге дагы жакшынакай маалыматтарды, пайдалуу маалыматтарды бермекчибиз. Экинчи бөлүгүбүздө болсо күндүн темасына байланыштуу коногубузду чакырып жана бардык суроолорубузду бермекчибиз. Бизге жазыңыздар, суроолор бар болсо сөзсүз түрдө WhatsApp аркылуу же болбосо SMS аркылуу бизге суроолорду жөнөтсөңүздөр болот. Андан тышкары алдыда ойнотуубуз тууралуу дагы айтып бермекчибиз. Бүгүн ыйык Рамазан күнүнүн биринчи күнү өңдөрүнүн бири, ошондуктан эгерде сиздер орозо кармап жатканыңыздар болсо, орозоңуздар кабыл болсун. Кел чай ичели теледолбоору эмесе өз эфирин баштап, жана буга чейин айтып кеткенден кийин ойнотуубузда сөзсүз түрдө биздин демөөрчүлөрүбүздөн белектерди бермекчибиз. Албетте бул Пиала Голд чайы болмокчу жана бүгүн сиздерге жаңы Пиала Голд Ceylon тууралуу айткым келип жатат. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңыздарды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй-бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар-жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Эфирибизди улантуудабыз жана түштөр кайдан пайда болот деген биз теманы буга чейин биринчи бөлүгүбүздө талкууладык. Учурда экинчи бөлүгүбүздө биз сиздерге убада бергендей эле коногубузду чакырып жана түштөр тууралуу сиздер дагы суроолоруңуздарды коногубузга берсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин студиябызда коногубуз катары Улукбек Жоомартов, хирург жана эл аралык медицина мектебинин хирургиялык оорулар кафедрасынын ассистенти келип отурат. Кош келиңиз Улукбек мырза. Кандай келип алдыңыз? Шашылып, пробкаларда бир аз туруп, ошо кечирсеңер бир аз кечирип. Биз сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Жана көпчүлүк адамдар азыр ойлонушу мүмкүн, эмне себептен медицина тармагындагы ушу адисти чакырдыңыздар деп. Мен ойлоп жатамын. Түштөр албетте бул илимий тарабынан, ошо медицина тарабынан өзгөчө ушундай бир илим деп дагы айта кетсе болот да. Чындыгында айта кетиңизчи, уйку процесси тууралуу дегеле ошо. Уйку процесс ал физиологиялык процесс, өзү биздин организмибизде бир нече мындай инструменттер бар. Ошо аркылуу биз уйкуга киребиз, анан ойгонобуз. Анын үчүн биздин ичибиздеги гормондор өзүнчө бир баланстары бир жагы көтөрүлүп же бир жагы түшүп ошондой болуп эле ал физиологиялык процесске кирип кете берет. Бирок андан сырткары бир ага окшош нерселер болот, кома деген болот андай. Кома болсо ал патология да, оору да. Анын себеби башка бир травма болушу мүмкүн, же бир боордун оорусу, же жүрөктүн оорусу. Иши кылса өзүнөн өзү комадан чыгыш оңой эмес. Жардам бербесе медициналык кызматкерлер, анда комадан чыга албайт. Уйкудан болсо өздөн өзү чыгат. Кома тууралуу алдыда биз дагы кененирээк сүйлөшөбүз жана буга чейинки биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн бири түштөр тууралуу ушундай бизге билдирүүлөрдү берүүдө. Кээ бирлер айтышат, бул аян деп. Кандайдыр бир балким дартка, ооруга бир түрткү болушу мүмкүн эгерде кандайдыр бир түштү көрсөң. Бирок изилдөөлөр боюнча албетте бул окумуштуулардын ойлору боюнча бул башка, мындайча айтканда, өзгөчө илим деп дагы айта кетишет да. Кандай деп ойлойсуз? Түштөр кайдан пайда болот? Эмне себептен пайда болот? Ошо түштөрдүн себебин канча бир нече жылдан бери изилдеп илимилер келип атат. Ошон болгону 2014-жылы бир нече теориялар пайда болгон. Бирок анын бир теориясы эле мындай илимий тараптан талкуулоодон өттү ошол эле. Мисалы, ошо
мисалы бир эртеси күнү же башка күнү бирдеме болот, ошону билип көргөм деп айтышат го элдер. Түшүмө кирген ушул маселе же ушул иш же ушул окуя мен түшүмө кирген деп айткан. Бирок ал мындай экен. Биринчиден ал ошол эле интуиция сыяктуу да. Биз бир нече нерселерди көрөбүз, информация кетиребиз. Жашоодо болгон түштөр, орусча айтканда вещи сны деп да айтып коюшат. Ошол тууралуу айтып жатасыз. Ошол тууралуу айтып жатам. Мындай келип атканда мындай информациянын бар жактан эле келе берет да. А биздин ошо мээбиз кара эмес, анын астында турган биз ствол деп коет. Ошол тарапта обработка болуп тура берет. Ал иштелип, мындай бир өзүнчө информация болуп, өзүнчө бир текчеге коюлат. Анан түшүбүздө ошол биз уйку эки фазага бөлүнөт да. Тез уйку, анан узун уйку деп коет. Ошо тез уйку убакытта биз түш көрөбүз. Ошол убакытта кыска мөөнөттүү эстен узун мөөнөттүү эске информация өтүп турат. Ошол өтүп атканда биз уйку көрүп баштайбыз. Ошондуктан бир нече информация келип турган болсо, мисалы биз билбейбиз да, мен ошо ооруга бир түш көрдүм, эми ооруйм дегендей. Эми бир жерибиз так ооруп аткан болот. Ошондой эле ооруп аткан болот, бирок андан келип аткан информация биз аны сезбейбиз да, же ошо биздин ошо мээбиз аны талкуулап албай бирдеме ойлоп отура берет. Эч кандай информация, реакция бербейт. А түшүбүздө ал реакция болушу мүмкүн. А сиз өзүңүз кандай түштөрдү көрөсүз? Терс түштөрдү, оң түштөрдү? Мен мындай айтканда, чынын айтканда түштөрдү көрбөйм. Жок, мен көрөм түштөрдү, бирок эсимде калбайт. Бул норма. Бул медицина тарабынан сиз туура айтып жатасыз. Бардык адамдар түш көрөт, бирок биз ойлоп жатабыз, балким мен түштөрдү көрбөймүн деп. Анан айтып кетишет эмеспи, түштөрдү психикалык травмасы, жаракат алган адамдар гана түш көрбөйт деген ушундай маалымат бар да? Жок. Наоборот, тескерисине. Мындай да, түштү көргөн баарыбыз эле көрөбүз, бирок эсибизде калбайт да. Ал да норма. Бирок бир чоң стресс болсо, бир психологиялык бир жактан күчтүү нерсе келген болсо, ошондо биз түш көрүшүбүз мүмкүн. Не дегенде чоң, жана айтып кетпедимби, бир тараптан бир эстен экинчи эске өтүп атканда чоң информация өтүп атат. Ага бизде лимбикалык система деген бар. Биздин эмоцияларыбызды башкарат. Ошол башкарган эмоцияга кошулат. Эки кошулганда ошондо биздин түшүбүз жарык, түстүү, анан көп ошо эсибизден кала турган болот. Чоң рахмат сиздин жоопторуңуздарга. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, учурда биздин коногубуз катары Улукбек Жоомартов, хирург, бизге ушул түштөр тууралуу бардык суроолоруңузга жооп берүүдө. Сиздер дагы суроолорду 0508 400 100 номуруна WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Биз болсо бир аз убакыттан кийин эфирибизди улантабыз. Кел чай ичели теледолбоорубузду улантуудабыз. Учурда коногубуз экөөбүз биз дасторкон үстүндө чай ичип отурабыз. Кайсыл чайды десеңиздер, албетте Пиала Голд чайын. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен талдап алышкан. Биздин үй-бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар жуттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Учурда коногубуз менен чогуу биз түштөр кайда пайда болот дегеле түштөр тууралуу биз маалыматтарга ээ болуп суроолорду берүүдөбүз. Жана Улукбек мырза, мага аябай кызыктуу болуп жатат. Кээ бир адамдар ушул түнкү күлөр жана таңкы коргой деп бөлүнүшөт да. Орусча айтканда сова и жаворонок деп. Мен дагы айтып каламын, мен түнкү күлөргө киремин, анткени мен кечинде ушул кызыктуу идеялар пайда болот, анан отуруп алып ойлонуп түнкү саат 2-3-тө жатасың, анан эртең менен турганда аябай кыйналасың. Эмне себептен адамдар ушундай эки нерсеге бөлүнөт, айта кетиңизчи? Ал ошол эле гормондордун көлөмүнө. Мындай караганда эртең менен уйкудан тургандан кийин симпатикалык нерв системасы иштеп баштайт, анан өзгөчө ошол симпатика системасы менен чогуу өзгөчө гормондор иштеп баштайт. Ошол гормондор күндүн биринчи жарымында
көтөрүлүп иштеп баштаса, ал как раз жабырнык деп коет да, ушундай. А кээбиркилер мындай ойгонго карабай, ойгонсо да, уктап атса да ошол эле көлөмдө турат. Анан акырынан көтөрүлүп барып, күндүн экинчи мындай жарымына өткөндөн кийин анан керектүү мындай уровеньге жеткенден кийин анан иштеп баштайт. Эмне себептен кээ бир адамдар 2-3 саат уктап алып эле болду, мен уйкум канды, анан жакшы ушундай сергек сезимдер менен эле басып жүрө беришет да. Бул энергия кайдан пайда болот деген суроого мен ал да мага кызык болуп атат, бир нече изилдөөлөр болуп атат, бирок мына 2-3 саат өзү жетишпейт адамга. Бир нече изилдөөлөр болгон, ошол эле согуш убагында чоң мындай согуш убагында да бир опыттар өткөрүлгөн экен, канча уйкусуз адам канча чыда алат деп. Ошондо бир 30 күндөй чыдайт экен. Bir ayga çen жетет экен, bir ay кээбиркилер 1,5 айга чен чыдайт. Бирок ал мындай негизи 2-3 жумадан кийин уже организм иштебей калат экен. 2-3 күндөн кийин концентрация жок болот. 2-3 жумадан кийин нерв системасы иштебей калып, адам кичине мындай уже аң сезими башкача болуп калат экен. Уйкунун эмесе маанилүүлүгүн айта кеттиңиз, анда адам күнүндө канча саат укташы керек? 8-10 saat. Uzunluğu 8-10 saat болуш керек, анын ичинде 5-6 saat токтобой укташ керек. Үзүлбөш керек ал уйку. Эми мүмкүнчүлүк болсо 8-9 saat уктаса токтобой, ошол эң жакшы. Эмне дегенде, бир ошол убакытта уйкуда биздин организмибиз ошол кайра эле күчкө толот. Өзгөчө нерв системасы. Нерв системасы мындай нерсе, өтө назик нерсе, мындай нерселерге өтө сезимдүү болот. Кичине минералдар жетишпей калса, же кичине АТФ жетишпей калса эле болду, иштебей калат. Же ишине бир нече мындай бузулукулар кирип калышы мүмкүн. Ошон үчүн укташ керек. Жакшы эле укташ керек. 3 фаза болуш керек. Минимум. Минимум 3-4 фазадан өтүшүбүз керек. Өтпөсөк, анда уйкудан эч кандай жардам болбойт. Биринчи нерв система. Нерв системага алып билесиңер, биздин контрол, организм полный контрол. Анан биздин мындай эмоция, ошонун баарын контролдойт. Экинчиси боор, ичеги, ашказан, ошолор да эс алып өзүнүн ордуна келет. Жүрөк, кан жүгүртүү системалары. Жүрөккө биз жүрөк токтобой иштеп турат. Өзүңөр билесиңер, токтосо болду, өлүм. Ал токтобой иштейт. Бирок түндө уйкуга киргенде биздин ошо жүрөктүн соккусу 70-80ден 40-30га чейин түшүп калат. Мына узун мөөнөттүү уйкуга кирип калсак, ошондо 30-40. Ошол убакытта кайра эле минералдар ошол ичине кирип тура турган жерине цистерналар болот, өзүнчө бир өзгөчө жерлер болот. Ошол жерге кирип толот. Ошондой эле нерв системасында ушундай да болот. Ошондуктан уйку болбосо биздин гормондорубуз иштебей калат, нерв системасы иштебей калат. 2-3 күн уйкубуз канбаса эле болду. Концентрация жок болот, ишке күчүбүз калбайт. Ден соолукка аябай таасир этет десек болот, э? Өтө. Жакшы. Жана айта кетиңизчи, көпчүлүк адамдар айта кетишет, эгерде жаман түш көрсөң, бул балким сен жаман ойлонуп, же болбосо стресске кабылган болуш мүмкүн. Стресс тууралуу, стресс түштөргө канчалык катуу таасир этет? Анын таасири чоң. Биринчиден лимбикалык система деп жана айтып кеттим. Ал таламустун жанында болот, базальный ядро дегендер жер болот. Ошонун ичинен мээндин ичинде болгон структуралар бир нече жерлер болот. Ошонун жанында ал биздин кара деп коет, кортекс, кортекске жакын жер. Ал менен кортекс менен ошо лимбикалык системанын байланышы өтө чоң, анан жакын. Бири-бирине тез-тез байланышып турат. Ошондуктан биздин эмоциябызга, биздин ойлорубуз бир нече таасири бар. Анан биздин эмоцияларыбыз биздин оюбузга да таасири бар. Ошондой эле биздин эмоцияларыбыз, мисалы психикалык бир травма болсо, ошол биздин оюбузга албетте келет. Ал информация сыяктуу сакталып калат. Сакталат да, анан ошо лимбикалык системага кайра таасир бере берет. Анан бири-бирине ал мондай цикл болуп калат да, байланып калган бири-бирине мондай эле, ошондой эле бир квадрат болуп калат. Ошонун ичинде эле айланып жүрө берет. Төрт бурчтукта ошондой эле бири-бирине таасир берип коюп. Анан бир убакытта анан уйкуга барып атканда ал информация не болсо да бизден сырттан биздин мээге информация келип турат. Кандай болбосун информация. Ошол информация көчүп барат.
көчүп баратканда уйку сыяктуу болуп көрүнөт бизге. Жаман эми ошол информация, жаман информация өтүп атканда, ошо стресс болуп атканда, стресс гормондору бир аз көтөрүлөт. Биздин организмибизде стресс гормондору көтөрүлсө, ошол эле кортизол деп коет. Ошо кортизол көтөрүлөт, ошол көлөмдө калып калат. Мына ошол эле стресс келип аткан убакта, анан уйкуга келип атканда дагы бир жолу. А сиз ошончо жаман уйку көрүп каласыз. Физикалык ушундай жөндөмдүүлүккө көз карашыңыз да кызык болуп жатат да. Изилдөөлөрдүн айтышы боюнча, эгерде физикалык жагынан сенин денең бир нерсени каалап жатса, ошону дагы түш көрүшү мүмкүн деген факт бар экен. Эгерде суу сап жатсаң, ошол стакандагы сууну элестетесиң деген сыяктуу. Ошондой болуп турат. Ал ошол эле информация. Биздин мээбиз эч качан эс албайт. Эми токтобойт, мындай деп коет. Эс алышы мүмкүн, кичине функциясы төмөндөп, өзүнө кичине келгиче уктап атканда. Ойлонбой, эми күндүзү биз уйкудан чыккандан кийин мээ иштеп баштайт, токтобой эле иштейт. Анан уйкуга барып атканда кичине төмөндөйт, бирок иши уланта берет, ишинчи. Анан ошондо биздин информация келет да, суу сап атканда бир информация келет, биздин мындай бир ствол мозга деп коет, ошол жерге барып информация келет. Андан биздин кортекске келет. Кортекске келгенден кийин ал ылдыйга түшүрөт. Как раз жанында турган уйку центри бар. Өзү уйку центри мээнин ар бир жеринде бар. Ар бир жеринде алар канча изилдесе да бир өзгөчө жерде болбойт экен. Ошондой тарап турат экен да, ретикулярный формацияга окшоп, биз ошо мээнин ар бир бөлүмдөрүн бири-бирине кошуп, бири-бирине байланыштырып турат экен. Ошол жерге кайра ошо информация сыяктуу жөнөтөт, а биз тез уйку убакыты болуп атса, ошондо түш көрөбүз. Кайра эле ошондой. Жакшы. Эмесе буга чейин дагы айтып кеттим, мен кээ бир адамдар бар 2-3 саат эле укташат. Анан кээ бир адамдар уйкусуздук деген көйгөйгө туш болушат. Кээ бир адамдар уктабай эле ушу жүрө беришет. Сиз айтып кеттиңиз, бул аябай терс таасир этет деп. Уйкусуздук менен кантип карама каршы, аны менен ушул мындайча айтканда арылса болот уйкусуздуктан? Уйкусуздуктун биринчи себеби ал гидрокортизол, кайра эле ошол эле гормон. Ал биздин стресс гормон деп коет. Ал өзү биздин биринчи мындай өзүнүн функциясы, өзгөчө функциясы, биздин организмди бир нерсеге мындай кантип жүгүртүү да. Ал мындай стресс болуп атканда биздин организмибиз жүрөк тез иштеш керек, барыбыз. Адреналин сыяктуу, бирок кортизол. Ал бирок узун мындай көлөмү. Уйкусуздук бул оору десек болобу? Оору да. Оору. Кортизолдун көп көлөмү чоң. Өтө бийик даражага жеткен болуп турат. Аны түшүрүш керек. Түшүрмөйүнчө уйку жакшы болот. Сөзсүз түрдө ага дары-дармек керекпи? Жок, дары-дармек эмес, жакшы эмоциялар. Биринчиден. Анан ушул стресс болуп аткан нерсени жок кылыш керек. Анан медитация деген болот. Уйкунун алдында анан биздин мээбиз өзү эч качан мындай билбейт да, эмне болуп атканын, сыртта эмне болуп атканын билбейт. Ал биздин көзүбүз аркылуу, мурун, уйку, кулак, тери, ошол аркылуу ар бир информацияны алып турат. Ошол уйкунун алдын, биринчиден, ар бир мындай стресс боло турган нерсени алып жок кылыш керек. Телевизорду өчүрүш керек, телефонду алыстатыш керек. Жата турган жер капкараңгы болуп, бир да свет болбош керек. Ошондо информация келип, биздин мелатонин көтөрүлүп баштайт. Мелатонин көтөрүлгөндөн кийин уйку болот. Бирок уйкуну 10-дон 11 чейин баштап коюш керек, уйкуга кирип кетиш керек. Кечки 10-дон 11 чейин. 10-дон 11 чейин. Ооба. Эмне деген, ошол убакытта кортизолдун антидоту бар. Дофамин деген. Ошол дофамин чыгарып баштайт. Мелатонин менен чогуу. Ошо түнкү саат 1-2 чейин. Ошол дофамин чыкканда кортизол түшүп баштайт. Ошо биздин уйкубуз толук болсо, стрессибиз да болбойт. Стрессибиз жоголот. Эмне деген, дофамин бар. А эгерде адам баласы түнкү саат 2-ден 10-го чейин ушу 8 саат уктап берсе, бул туурабы же туура эмеспи? Туура эмес. Сөзсүз түрдө 10-11-де жатыш керекпи? Сөзсүз түрдө 10-11-де. Биз эволюция канча жүргөнбүз, бизде ошо свет
же биз көнүп калган свет, электр тогу, ал болгон канча болду пайда болгонуна? Бир 100 жылдан көп. Бир 100 жылга да жетпейт го дейм, ушундай электрификация болгон. Ага чейин биз күн батканда эле жатканбыз, бир аз эле убакыт өткөндөн кийин. Анан саары менен күн чыгып барып таң маалында туруп кайра эле ишке кирип кете бергенбиз. Ошондой болгон. Ошондуктан биздин мээбиз сырттагы светке көп реакция берет. Свет жок болсо мелатонин чыгат. Свет болуп турса чыгарбайт да. Аны ошон үчүн уйку келбейт. Ошон үчүн илимилердин рекомендациясы ушундай болот. Светти өчүргүлө, мындай телефон алыстаткыла, жаш балдарга, өзгөчө мындай жаш кичинекей балдарыбызга телефонду берип болбойт уйкунун алдында. 9-да эле алып салгыла. Saat 10'da uykuya varsın. Ne degen somatotrop gormonu var. Al bizden gipofizden çıkat, al boydu östürüt. Al tünkü saat 11'den tünkü 1'ge чейин чыгат. Ошол убакытта эле чыгарылат. Болду, башка чөп убакытта чыгат. Жоңузга рахмат, Улукбек мырза. Учурда бизде конок катары Улукбек Жомартов, хирург, эл аралык медицина мектебинин хирургиялык оорулар кафедрасынын ассистенти келип отурат жана түштөр тууралуу, уйку тууралуу бардык суроолорубузга жооп берүүдө. Эгерде сизде дагы кызыктуу суроо болсо, бизге WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Эфирибизди улантуудабыз, чай үстүндө биздин түштөр тууралуу коногубуз менен чогуу талкуулап жатабыз. Кайсыл чайдын үстүндө десеңиздер, албетте Пиала Голд. Сиздерге мен жаңы Пиала Голд Ceylon тууралуу айтып бергим жатат. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди уут. МС студиябызда конок катары бүгүн Улукбек Жомартов, хирург, эл аралык медицина мектебинин хирургия оорулар кафедрасынын ассистенти. Жана ар бир коногубузга биз ушундай өзгөчө бир оюндарды даярдап коебуз. Жана сиз ушул медицина тармагынын адисине карабастан биз өзгөчө ушундай психологиялык оюнду даярдап койгонбуз. Байкасаңыз, бул оюнубуздун алкагында Густав Хиндман Миллер, америкалык психолог, бир нече китептерди басып чыгарган. Алардын ичинен эң популярдуусу, анан атактуусу түш китеби же түштөрдүн интерпретациясы деп айтып коет. Эмне үчүн дал ушул кандайдыр бир предмет ошол эле аспап эмне себептен ошону түш көрөсүң деген сыяктуу. Ушундай бар бекен. Ооба, ушундай өзгөчө. Байкасаңыз, бул 1920 жылдарда бул психолог бар болчу, ушул китепти чыгарган. Ошол эле жылдары эмесе ушул психологдун мындайча айтканда китебине ылайыкташтырып, биз эмне үчүн дал ушул нерселер биз түштөрдө көрөбүз. Сиздин биринчи кезекте сиздин ой пикириңиз бизге кызык болуп жатат, анан туура жоопту биз сиздин жообуңуздан кийин айтып бермекчибиз. Келиңиздер, анда эмесе биринчи биздин сүрөтүбүздү көрүп коелу. Жөнөкөй эле чака. Кандай деп ойлойсуз? Чакабы? Мен оюм ооруларга баратат сразу эле токтобой эле. Эмне себептен? Билбейт экен, эми биякта мындай чака эмне болушу мүмкүн? Бир саясат эмес, бир макул. Чаканы көргөн эле саясат дедим го. Макул. Бир саякат болсун. Саякатка чыгуу десек болот. Саякатка чыгуу. Чындыгында чака Густав Хиндмандын Миллери боюнча түштөрдүн интерпретациясы чака. Эгерде бош чаканы түшүңүздө көрсөңүз, бул ачарчылыкты же жаман түштү билдирет. Туура айтып кеттиңиз, буга чейин оору деп балким ооруларга да топ болушу мүмкүн. Чака көтөрөм деп кыялданган жаш аял үчүн мындай түш үй бүлөлүк кубанычты дагы билдириши ыктымал. Түшүндө сүт толтурулган чакаларды көтөрүп жүрсөңүз, сонун ийгиликтин же жагымдуу чөйрөдө болгоңуздун ушундай белгиси болушу ыктымал. Да, ушундай билдирүү десек болот. Кийинки биздин сүрөтүбүздү көрүп коелу. Акча. Бул да ооруга болуш керек. Көп акча экен, көп өтө оор
илдет болобу, ушундай көп акча сарпталат. Байлык эмеспи? Байлык эмес. Тескеринче. Ошо да, жылан болсо эле анда байлык. Жылан болсо байлык. Мына акчаны көрсөң, ал сарптал. Акча болсо, акча таптым деп түшкө көрүнсө, кичине түшүк туура таптыңыз, бирок чоң бакыт дегенди дагы билдириши мүмкүн экен. Өзгөрүүлөр аябай көп болот дегенди дагы билдирет, акча төлөө ийгиликсиздикти билдирет. Алтынды табуу болсо, бул чоң келечекти жана чексиз кубанычты билдирет. Акчаны жоготуп алуу жумушта сизди кыйынчылыктарды күтүп турганын билдирет. Акчаңызды санап, жетишсиздик табуу төлөмдөрдө кыйынчылыктарда туш боло турганыңыздын белгиси. Жана акчаны үнөмдөө болсо, байлыктын жана жашоодогу ыңгайлуулуктун белгиси болмокчу. Эмесе кийинки биздин сүрөтүбүзгө назар салалы. Балык кандай деп ойлойсуз? Балык болсо, билбейм, бир нече кыялдарга жетүү болуш керек. Тиги Пушкиндин жомогу бар го. Алтын балыкты кармап алып, ошондой ассоциация болуп атат. Балыктын сүрөтү да алтын болот. Кыялдарга жетүү болсо. Балыкты көрдүңүз беле түшүңүздө? Мен эсимде жок, чынын айтканда. Мен 1-2 күндөн кийин ар бир түшүм унутуп калам. Унутуп каласыз. Ойгонгондон кийин да. Жашооңузда ушу жаттап калган түшүк болгон эмес беле? Жок. Болгон эмес. Болгон эмес. Кызыктуу. Эмесе балык тууралуу келиңиздер. Эгер түшүңүзгө тунук суудагы балыкты көрсөңүз, түш тагдыр сизге сыйлык берерин билдирет. Түшүндө өлгөн балык кайгы жана жоготууларга алып келиши мүмкүн. Эгерде жашайын тирүү балыкты көрүп жатса, аны бактылуу сүйүү күтүп турарын билдирет. Балык кармоо туруктуулук менен чыдай турган олуттуу сыноолорду билдирмекчи. Мына ушундай билдирүү. Кийинки биздин сүрөтүбүз. Макул. Мен жакын болдумбу? Бул эмне десеңиз, албетте бул хирург. Хирургту эмне себептен көрсө болот? Кандай деп ойлойсуз? Хирургту ушундай себепте көрсөңүз, анда хирург жаңы бир жумушка орношкон болот, жаңы бир жайга. Жаңы бир жайга. Бир эски жайдан чыгып, жаңы жайга орношкон болот. Же болбосо турмушунда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Адам ушундай хирургту көрсө. Дал ушундай хирургту көрсө. Не болсо да жакшылыкка. Жакшылыкка. Акча десеңиз акча да болушу мүмкүн. Жакшы өзгөрүүлөр, сүйүү, махаббат, бакыт, баары ушу жакшылыкка ушул түшкө ушундай хирург кирсе. Келиңиздер, эмесе биздин психологдун билдирүүсү боюнча хирургту түшүңүздө көрүү бул бизнес өнөктөштөрүңүздүн коркунучунун жарчысы деп айтат. Жаш кыз үчүн хирургту көрүү, эгерде чыныгы жашоодо ал тийиштүү тырышчаактыкты жана өзүнө кам көргөзбөсө, олуттуу орууну убада кылат деген нерсени түшүндүрөт. Эгерде сиз түшүңүздө хирургту көрүп калсаңыз, бирок эгерде Улукбек Жомартовду көрүп калсаңыз, бул албетте жакшы нерсе гана экен. Келиңиздер, кийинки биздин сүрөтүбүзгө назар салалы. Жөнөкөй эле шоколад. Таттууну сүйүүчүлөр балким көп көрүшөт. Түсү мындай кара болуп турат, карага жакын. Анда бир нече кыйынчылыктарга го. Кыйынчылыктарды ойлоп жатасыз. Жаман экен сиз түшүңүздү жаттабаганыңыз. Мен сурап турмакмын, шоколадты көрдүңүз беле деп. Жок, мен каякта көрбөгөм, мен бирок ошого жакын го да, бирок бир жагынан таттуу нерсе да. Буну таттуу кое туруңуз, азыр бул шоколадты бир жолу жеген киши эч качан бунун дамын унутпайт. Ооба. Ал бул болсо дофаминдин өзүнчө бир аналогу болот. Ошон үчүн жок, мен пикиримди өзгөртсөм болот. Диабетиктер көбүрөөк. Диабетиктер шоколадка жетпеген адамдарбы? Ошолорду айтып атасызбы? Жок, менимче шоколад ал жакшы эмоцияларга мындай параллелдүү жүрөт да. Жакшы. Биз байкап көрөлү. Шоколад болсо, түшүндө шоколадты көрүү сизге көз каранды болгондорго абдан жакшы жардам бересиз дегенди билдирет. Шоколадтарды көрүү сизге жумушта ылайыктуу өнөктөштөрдү убада кылат. Шоколад жакшылыкка түш көрөт экенсиз. Кийинки биздин сүрөтүбүзгө назар салалы. Сүрөттү көрүп коелу. Чай. Бул чай, жөнөкөй эле чай. Эми чай түшкө кирсе, ал пияла болушу мүмкүн. Ошентип айтып кетпейт. Чай эми жакшылыкка эмес, эми адам бир нерсе менен мындай стресс болуп, бир нерсени көп ойлоп жүргөн болсо, бир проблема же кыйынчылыктар болуп аткан болсо, ал ордуна келүү. Анан адам эми сарсана болуп, бир нерселерди ойлоп жүргөн болсо, дагы өзүнүн чай, ал бул бир
дарыянын жээгинде отуруп алып, чай ичип, же болбосо ошол эле Кытай же Япон маданиятынан карасак, жапондордука алар чайга көп мындай маани берет. Отуруп алып, медитация эле, өзү менен өзү чай ичип эле, өзүнүн ичиндеги мындай кичинекей стресстерин жок кылып салат да ушундай. Эмесе билели, түшүңүздө досторуңуз менен чай ичип отурганыңызды көрүп, бакубат жашоодон тажарыңыздын белгиси. Сиз жаңы сезимдерди баштан өткөрүңүз келет. Түшүндө төгүлгөн чай болсо, үйдөгү кайгыны алдын ала айтууда. Туура айтыптырсыз. Эгерде чай ичип отуруп, албетте бул бакубат жашоодон тажап, анан балким ошо өнөктөштөр менен, башка адамдар менен чай ичкиси келип жаткандар. Эмесе акыркы сүрөттүгө назар салалы. Сизге жакын сүрөттөрдү бири десек болот. Бул дары-дармек, бул таблеткалар десек болот. Кандай дейсиз? Оорудан тажаган кишиге кирет го мындай түш. Же болбосо бул айгуу болушу мүмкүн. Же бир жерде бир оорусу, бирок ал далилденбеген мындай оору болушу мүмкүн. Ошол далилдөө, оорунун далилдөөсү болушу мүмкүн. Келиңиздер, анда Миллердин ошо билдирүүсү боюнча таблеткаларды көрсөңүз, түшүндө таблеткаларды көрүү майда иштерде ийгиликке жетишиңизди билдирет. Жакшы жака сиз сыныптырсыз. Аял түшүндө таблетканы жутуп же ыргытып жиберсе, бул анын жашоосун майда көрө албастык же башка анча маанилүү эмес түйшүктөр менен түйшөлтөрүн билдирет. Таблеткалар ооруга эч чакырбайт, жада калса майда иштерге ийгиликке жетишиңизди билдирет. Бул майда нерсе да. Ошону эле ойлоп балким ошол себептен. Эмесе бул албетте Миллердин билдирүүсү жана башка түштөрдүн интерпретациясынын көптөгөн ушу психологдордун изилдөөсүндө өзгөчө болушу мүмкүн. Сиз айткандай, балыкты көрсө башка психолог башкача айтышы мүмкүн. Бирок бул дүйнө жүзүндө белгилүү ушул психологдордун бири десек болот да. Анда эмесе бүгүн биз түштөр тууралуу талкуулап жатабыз жана учурда айта кетиңизчи, ушу өз алдынча сиз ушу түшүңүздү анализ кылып көргөнгө жетиштиңиз беле? Жаттап калганга ушу туруп алып, ай ушул нерсени түш көрдүм, анан эстеп көрөйүн деген мүмкүнчүлүктөр болот. Кээде мен өзү түштү эстеп калбайм, бирок кээде эсте калып калышы мүмкүн. Бирок ал бир жылда бир жолу болушу мүмкүн. Ошондо эстеп калам. Анализ кылып көрөм. Кандай анализ? Интернетке, Google'га кирип ушундай түш кирди дегенге жеткишем го. Анан окуп атып эле тажап кетем. Чынын айтканда, мен материалистмин. Мындай нерселерден алысыракмын. Ушундай. Ошондуктан мен ошон үчүн мен кичине кызыктуу эмес менин талкуулоорум чынын айтканда. Түш көрбөйт экенсиз чыгылып. Түш көрбөйм. Чындыгында мен дагы айта кетейин, мен дагы ойгонгондон кийин анализ кылганга аракеттенем, бирок 5 мүнөттөн кийин 99% түшүндүм. Ал норма. Анан кээде ойлоймун, мен түш көрбөйт окшоймун деп, бирок ким билет. Эмесе бүгүнкү биздин чыгарылышыбызга байланыштуу жана коногубуздун жардамы менен кантип түштөрдү көрөбүз, эмне себептен жана уйкунун ушу маанилүүлүгүн билип алдык десек болот. Бүгүнкү биздин студиябызда Улукбек Жомартов, хирург, эл аралык медицина мектебинин хирургиялык оорулар кафедрасынын ассистенти келип кетти. Сизге терең ыраазычылык жана биздин демөчүбүздөн ушундай кичинекей белекти кабыл алып коюңуз, үйгө отуруп ушундай жагымдуу, жуттуу чайды ичип отура бериңиздер. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, эфирибиздин аяктап калды. Кайрадан көрүшкөнчө сиздер менен чай ичели долбоору болду.